Assalamualaikum, hurmatlı Çiçek ayının dara ayının bütün tuğunları. Құдай Таала ушундай жакшы күндөрдө баарыбыздын башыбызды кошуп, баскан кадамдарыбызды жакшылыкка бастырган үчүн ыраазычтык айталы. Заманыбыз тынч, эл жутуу заман болсун. Урматтуу тууган, урматтуу бир тууган. Биздин маселебиз ушул шайлоо. Шайлоо бул элдин тандоосу. Элдин тандоосу кандай болуш керек? Элдин тандоосу эркин болуш керек. Бүгүнкү күнгө чейин жанагы жеңишинен сүйлөшүүлөр менен, көчөк артындагы сүйлөшүүлөр менен, жана тааныштыктар менен, жанагы бийликтин кысымчылыгы менен, же күч колдонуу менен болуп, бүгүнкү күндө мамлекетибиз кандай болду? Өзүңүздөргө мына маалым, былтыр акыркы шайлообуз 2020-жылы эгемендүүлүк алгандан бери өтө бир чоң жанагы сүйлөшүүлөр менен, арам акча менен ачык айтканда, аягы жакшы болгон жок. Аягы төңкөрүш менен болду. Дүйнөгө шылдың болдук мамлекет, жапайы мамлекет катары таанылдык. Ал үчүн эми капа болбоңуздар, мен ар кезде айтам, сиздин да, биздин да салымыбыз бар. Туурабы? Ошону ар ким жанагы катасын мойнуна алган адам жакшы адам дейт го. Ошон үчүн катабызды мойнубузга алалы дагы, макул деп эле үйүбүзгө келгенден кийин анын акчасын алып, акырын шыбырашып шайлай бербей, татыктуу талапкер. Мынакей кеңешке агайыбыз жакшы сүйлөдү. Мен деле азыр орточо сүйлөйм, бизден кыйындар чыгат мына. Аябай кыйын жигиттер. Татыктуу жигиттер, туугандар. Бул өзгөчө шайлоо. Биз президентибизге да ыраазычылык айтабыз. Өкмөткө ыраазычылык айтабыз. Болуп көрбөгөндөй чоң колдоо болуп атат талапкерлерге, туугандар. Элге да жакшы шарт түзүп атат. Сатып алууларга тыюу салынды, мамлекеттик деңгээлде. Ошон үчүн жанагы кыргызда жакшы сөз бар, атамайчыда. Падыша Кудай эмес, Кудайдан жудай эмес деп. Бул деген сөз, илгерки айтылган сөздөр да биздин ата бабалар айткан сөз. Падыша Кудай эмес, бирок Кудайдан алыс адам эмес. Ошон үчүн шариятында талабы падышанын өкүмүнө моюнсунгула дейт. Баарыбыз моюнсуналы. Аалымыбыз чубак ажы айтты эле турчуларда. Алганыңар арам, бергенге да арам, шайлоодо. Арамына караган жокпуз да. Арамга да карабай, эч кимди укпай, аалымдарды да укпай, бийликтеги падышаларды да укпай, акыры эмне болду? Уят болду. Значит, эмне экен? Чимкирке келгендей бүгүнкү күндө ошол ураандын негизинде элге кызматтуу максатта чыгып отурам. Кудай колдосо, эл колдоп берсе, сиз татыктуу талапкер танысаңыз, күчтүү депутат болсо, көйгөйүңүз аткарылат. Күчсүз депутат жанагы балык оозорунун катарын толтурган адам шайласаңыз, анда жанагы тишибиздин кийин суарып, арманыбызды айтып, чаңга бөлөнүп, жанагындай бир кыйын кырдаалда жашоо уланта беребиз. Дагы бир маселе, чегара маселеси. Чегара маселеси дүйнөдө бардык мамлекеттер аралык чечилген маселелер жакшы ыраазычылык менен чечилген эмес. Чечилбейт эле. Эки мамлекет деле нааразы болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул мамлекет аралык сүйлөшүүлөр менен тынчтык жолу менен чечиле турган маселе буюрса чечилет. Ал үчүн мамлекет күчтүү болуш керек. Биздин мамлекетти бүгүнкү күндө кошмо мамлекеттер жактырган жок, көзгө ийген жок. Мындай жалпак сөз менен айтканда. Билим берүү тармагы, билим берүүбүз биздин учурларда жакшы болчу экен. Союз мезгили жакшы билим берди, бүгүнкү күндө билимибиз кичине төмөндөп кетти. Ал деле бар Кудай берсе жанагы үмүтсүз шайтан дейт. Билимибиз деле жакшырат. Кадр маселеси. Туугандар, мына Алай районунда бир жылдары 10 депутат болуптур. Аларда укмуштуу да чоң мектептер түшө баштады, соц объектилер, больницалар. Бирок айтат, мектептердин 3-этаждары бош турат дейт. Бизде мектеп жетишпейт. Анын үчүн эмне кылыш керек? Эл ынтымак болушубуз керек, туугандар. Бизден азыр бүгүнкү күндө эле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына бир мандаттуу талапкерлерден бирөөнү танысак, партиядан экөөнү чыгарсак, 3 депутат биз үчүн жакшы ийгиликтерди жаратат. Ошон үчүн келиңиздер, ынтымактуу бололу дагы, ошо партиядагы биздин бир туугандарды бирөөсүн тандайлы, дагы бир партиядан дагы бирөөсүн тандайлы дагы, 3 депутат чыгарсак, Кудайым буйрса, кадр маселелери дагы чечилет. Кадрыбыз көп болсо көйгөй чечилет. Кадр аз болсо биздин үнүбүз бийликке жетпейт. Депутат ким? Депутат элдин үнү. Элдин көйгөйүн, элдин жанагы жетишпеген маселелерин бийликке жеткирүүчү адам. Ал жөнүндө бара айтып койгон менен маселе чечилбейт. Ал тарататыш керек. Анын командасы күчтүү болуш керек. Ал өзү күчтүү лидер болуш керек. Анан сиздин көйгөйүңүз чечилет, урматтуу Гүртөгай. Менин иш мезгилим боюнча дагы бир аз токтолуп кетсем, мен өзүм бүгүнкү күнгө чейин ошол бир министрликте 2 жыл иштеген болсом, башка учурларды мен бизнес жаатында өткөрдүм. Бизнесим кандай болду? Туризм жаатында, үй куруу жаатында, өндүрүш жаатында мен негизинен 100 адамды камсыз кылган болсом, 100 адамдын үй бүлөсүнөн 500 адам болсо, мен өзүм ойлондум, 500 адам менен чектелбей, 5000 адам, 50 000 адам менен жада калса 5 миллион адам менен иштешейин деген максатта чыгып отурам, урматтуу туугандар. Мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзөйүн деген максатта чыгып отурам.
инвесторлар татайын деген мақсатта, өлкөбүздү өнүктүрөйүн, районубузду өнүктүрөйүн, элге жакшы шарт түзөйүн деген мақсатта жакшы урамдармен чыгып атам. Кудайым колдоп, сиздердин колуңузга ээ болсо, буюрса, сиздердин ишиңизди актайбыз. Рахмат.